өнүгүп кетем деп эч ким ойлобосун. Аллах сүткордуктун бүт барын түп тамыры менен кыйратып жоготот. Ошондой эле сүткордуктан түшкөн акчанын берекесин да жок кылат. Сүткордук менен табылган мал мүлктү Аллах толугу менен берекесиз кылат. Ошентип, сүткор адам эч бир жактан пайда таба албай калат. Ал эми карызга берип, андан үстөк албай, кылган жакшылыгын, садака дегендердин мал мүлкүн Аллах көбөйтөт жана берекелүү кылат. Аллах кредит алгандарды, бергендерди жана ушул иш менен алек болгондорду жаман көрөт. Сүткордукту арам экенин билип туруп, ал күнөөнү таштабай дайым кылып жүргөндөрдү Аллах Таала жек көрөт. Аллах Таала Куранда айтты: "Ямхакуллаху риба ва юрбис садакат. Валлаху ла юхиббу кулла каффарин нафим." Аллах сүткордуктун берекесин жок кылат жана садакаларды өнүмдүү кылат. Аллах Таала бардык кафир жана күнөөкөрлөрдү сүйбөйт, жек көрөт. Бакара сүрөсү 2